Кадыр түнүндө окулуучу нафил намаз жана зикирлер, кадыр түнү үчүн так белгиленген атайын сүрөлөр менен окулуучу намаз тууралуу сахих, ишенимдүү хадис жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: ким кадыр түндө ыйман менен жана сообун Аллахтан үмүт кылып ибадат кылса, анын мурдагы күнөөлөрү кечирилет. Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим. Ошондуктан аалымдар кадыр түндө нафил намаз окуп, Куран окуп, зикир жана дуба кылууну сунушташат. Анткени кадыр түнү 1000 айдан да артык ыйык түн. Намаз окуу тартиби. Алгач, кадыр түнү үчүн нафил намаз окууга ниет кылабыз. Биринчи 2 рекат. Биринчи рекат 1 жолу Фатиха сүрөсү, 7 жолу Ихлас сүрөсү. Экинчи рекат 1 жолу Фатиха сүрөсү, 7 жолу Ихлас сүрөсү. Андан кийин салам берилет. Салам берген соң 70 жолу айтабыз: Астагфируллахил азим. Андан кийин кечирим дубасын окуйбуз. Аллахумма иннака афувун тухиббул афва фаъфу анни. О Алла, сен кечиримдүүсүң, кечирүүнү сүйөсүң, мени да кечиргир. Кийинки 2 рекат. Кайра ниет кылып, дагы 2 рекат намаз окуйбуз. Биринчи рекат 1 жолу Фатиха сүрөсү, 3 жолу Ихлас сүрөсү. Экинчи рекат 1 жолу Фатиха сүрөсү, Ихлас сүрөсү. Андан кийин салам берилет. Намаздан кийин окула турган зикирлер: 14 жолу Фатиха сүрөсү, 14 жолу Фалак сүрөсү, 14 жолу Нас сүрөсү. Андан кийин 100 жолу Астагфируллахил азим, 99 жолу Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах, 33 жолу Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Зикирлерди айтып бүткөндөн кийин дуба кылабыз. Дуба: Я Хайй, Я Кайюм. О түбөлүк, тирүү жана бардык нерсени кармап туруучу Алла. Я Рахман, Я Рахим. О чексиз мээримдүү жана ырайымдуу Алла. Я Гафар. О күнөөлөрдү көп-көп кечирүүчү Алла. Я Таваб. О тооболорду кабыл кылуучу Алла. Я Фаттах. О бардык жакшылыктын эшиктерин ачуучу Алла. Я Алла, биздин бардык күнөөлөрүбүздү кечиригир. Жашыруун жана ачык каталарыбызды кечиригир. Жүрөгүбүздү ыйман менен толтур. Бизди туура жолдон адаштырба. Бизге, ата-энелерибизге жана бардык мусулмандарга ырайымыңды жана кечиримиңди бер. Эгер бул кадыр түнү болсо, анда бизди кечирилген пенделеринден кыл. О Алла, дубаларыбызды кабыл кыл. Бизди бейишке жеткир, тозок азабынан сакта.